Акыркы жылдары мамлекет тарабынан өлкөнүн күч түзүмдөрүнө көңүл бурулуп келет. Айта кетсек, Баткен облусунун аймагында эле заман талабына жооп берген аскер бөлүктөрүнүн имараттары курулду. Ал эми өткөн жылы 90 батирлүү үй күч түзүмдөрүнө кызмат өтөгөн үй бүлөлөргө берилген. Аскер адамы ата мекенге ак кызмат кылуусу үчүн аларга зарыл болгон бардык шарттарды түзүү керек дейт куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы. Былтыр күзүндө эле ошо Баткен шаарында 90 батирлүү 3 үйдү тапшырганбыз. Алда ошол чегара кызматы, кургактагы аскерлер, улуттук гвардиядагы кызмат кылган аскер кызматкерлерине берилген. Мен жогоруда айтып кеткендей, дагы 500ге жакын аскер кызматкерине үйлөр салынып жатат. Бул мен айтып кетсем, Ош шаарында, Шамал-Сайда, Алабуккада, Таласта, Бишкекте, Новопокровкада ошол салынып жатат. Бул бардык куралдуу күчтөр үчүн, куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери үчүн. Андан көп өтпөй эле Лейлек районунда жайгашкан 20-21 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөндөр үчүн 24 батирлүү үй пайдаланууга берилди. Анын ачылуу аземине өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышып, батирлердин ачкычын тапшырды. Аны менен катар эле аскер бөлүккө 200 000 сомдук сертификатты да белекке берди. Ош Кыргыз Республикасынын башкы кол башчысы 20-21 аскер бөлүгүнүн командири сертификат алууга келди. Биздин чегара кызматы оор күндөрдү өткөздү. Баштан кыйын мезгилдер болду. Акыркы жылдары куралдуу күчтөрүнө, ошонун ичине чегара кызматына абдан көп көңүл бурулду. Көп каражаттар жумшалды. Айрыкча чегара кызматкерлерине шарт түзүү боюнча, турак үйлөрдү куруу боюнча абдан көп иштер жасалды. Аны сиздер мына көрүп аттыңыздар. Талайбек Мукумов жубайы экөө тең аскер адамы. Ал 20 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөп келет. Буга чейин бир бөлмөлүү батирди ижарага алып жашап келген. Шарттын жоктугунан кыйынчылыктарга кабылса да ата мекенге кызмат өтөө башкы милдет болгондуктан 4 баласы менен тар бөлмөдө турууга аргасыз болгон. Эми 2 батирлүү болуп кубанычы койнуна батпай турган чагы. Бир бөлмөлүү үйдө жашагам 2 жылдан бери. Бүгүнкү күндө ага чейин үйүм жок да. Жалпы кызмат өтөгөн жылым куралдуу күчтөрдүн катарында 20 жылдан ашуун ашты. Ошол бүгүн ушул кубанычтабыз 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын алганга. Аталган аскер бөлүктө курулган 24 батирлүү турак жай бардык шарттары менен бүткөрүлүп, 35 миллион сом каржыланган. Курулуш иштери 2015 жылдын ноябрь айында башталган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.